Мен талапкер катары катталгандан кийин күйөөм туугандарыбызга байланышып, бул кадамга барбасын, үй бүлөнү уят кылып атпайбы, эл эмне дейт деп айткан. Мен талапкер катары каттоодон өткөнү келсем, баары каткырып күлүштү. Алар Казем айым аял киши кантип жергиликтүү кеңешке мүчө болсун деп айтышты. Мен баары бир аракеттенем. Ал да Кудайдын колунда деп жооп бердим. Кеңештеги эркектер сен сүйлөбөй эле кой, сенин ордуңа биз сүйлөйбүз дешти. Алар мечитте кайрылуу жасоонун кереги жок дешти. Мен ага карабай келип сөзүмдү айттым. Үгүт иштери учурунда басмаканадан менин сүрөттөрүм келди. Күйөөм аларды көрүп, ушуну бүт дубалдарга илип чыгасыңбы деп сурады. Мен албетте илип чыгам деп жооп бердим. Бир күнү эртең мененки чайыбызды ичип атканда күйөөм атсалыштан чыктыңбы деп сурады. Кызым күлүп, анын мөөнөтү өтүп кеткен, апам талапкерлигин алган жок деп жооп берди. Мага эч ким ишенген жок. Алар мага сенин ордуң ашканада деп ачык эле айтышты. Биздин кеңешке 6 эркек жана 1 аял өткөн. Мен докторлук диссертациямды жактагам жана буга чейин жергиликтүү эл менен тыгыз иштешип келгем. Мен төраганын орун басары болдум. Шаарчанын консервативдүү өкүлдөрү мага капкара кийинип жүрүшүн керек дешти. Бирок мен ак көңүл адаммын. Мага ачык түстөгү кийимдер жагат. Бул жергиликтүүлөргө да жагат. Мага аны айтып турушат. 20 күн бою курулуш боюнча мыйзам жана эрежелерди окуп чыктым. Сот ушунча жыл иштеп, мыйзам боюнча баарын билген сиздей адамга кезигеле келем, деп мени мактады. Биздин кыштакка келип мурдагы сүрөттү алып бүгүнкү күнгө салыштырсаңыз, 80% өзгөргөн. Асфальт жолдон баштап газ, электр энергиясы жергиликтүүлөргө жетти. Тилекке каршы шаарчадагы кыздарды өтө эле эрте күйөөгө берип салышат. Биз мектептерге доктурларды алып барып, кыздарга сабак өтүп жаттык. Шаарчабызга биринчи жолу маммография жана сонография борборлорун ачтык. Менин күйөөм үгүт иштердин штабына келип, колдоочуларымдын санын көрүп таң калды. Ал баарына мен кандай кыйын аялга үйлөнгөнүмдү бүгүн түшүнүп турам деп айтты. Мага шайлоодо өтөмбү же өтпөй каламбы баары бир эле. Бир гана аял кишинин дагы колунан келерин көрсөткүм келди.